Садыр Жапаров чек ара боюнча митингге чыккандардан 2 кишини кабыл алат. Өкмөт үйүнүн алдында чек ара маселесин чечүүнү талап кылган адамдар митингге чыгышты. Митингге көбүнчө Баткен облусунун жана Чаткал, Аксы райондорунун тургундары катышууда. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров чек ара боюнча митингге чыккандардан 2 киши кабыл алат. Бул тууралуу чек ара коомдук бирикмесинин өкүлү активист Гүлжигит Исаков билдирди. Митингчилер чек арадагы көйгөйлөрдү тез арада чечүүнү талап кылышууда. Булак медиа центр чекиткейжи. Митингдин катышуучулары президент Садыр Жапаровдун 7 киши кабыл алуусун талап кылышууда. 15 февралда өкмөт үйүнүн алдында кыргыз-тажик чек арасындагы маселе боюнча митингге чыккан жарандык активисттер президент 2 адамды эмес 7 адамды кабыл алсын деген талапты коюшууда. Эгер бул маселе боюнча 7 кишини кабыл албаса, биз жолугушуудан баш тартабыз. Президент кабыл ала турган болсо, анда 7 адамдан ашык адамды кабыл алуусун талап кылабыз, дейт митингдин катышуучусу. Белгилей кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров чек ара боюнча митингге чыккандардан 2 өкүл кабыл ала тургандыгы маалым болгон. Булак мезгил чекиткейжи. Өзүнүн жанында советтик дейиши, кеңешчи дейиши ошолор аркылуу да сөз болгон, кабыл алсын талаптар жеткирелди. Жогоруда айтыптыр 2 киши кабыл алабыз деп. 2 киши дегенге чек ара коомдук бирикмеси официалдуу түрдө каршыбыз. Бул маселе өтө олуттуу маселе. Бул маселеде 1-2 киши кирип сүйлөшө ала турган маселе эмес. Бул маселени кабыл алып чечем десе, кеминде 5 же 7 кишиден кем эмес кабыл алыш керек. 2 киши менен эч нерсе чечилбейт. Мына туугандар, мына биз эмне үчүн могу нерсени көтөрүп жүрүп атабыз? Чек араны 1991-жылдагы турпатында сактап бергиле деп. 1991-жылгы Алматинский соглашенияда, Беловский пушчада болгон соглашенияда да ушул нерселер СССРдин составында, курамында турган союздук республикалар таркаганда ошол мурунку турган өздөрүнүн субъекттер, объекттер толугу менен сакталып калат, чек араларды ошол бойдо сакталып калат деген сөз болгон. Өздөрү күчтүү, экономикасы күчтүү, аскердик жагынан күчтүү болгон, саясий эрки бар, саясий эрки күчтүү жетекчилиги бар мамлекеттер өздөрүнүн чек араларын бүгүн астынан чычкан өтө албайт, үстүнөн чымчык өтө албас кылып чектеп койду. Тилекке каршы биздин чек ара дагы эле баягы жайлоодой болуп жатат. Тетиги таштан бери биздики, Коктодан бери биздики, нар жак тажик, бурда өзбек деп коюп жүрө беребиз. Тилекке каршы биздин мамлекеттин, бийликтин ушундай чалагайым, шалаакылыгынын кесепетинен күн санап коңшулар биздин жерлерге басып кирип келе жатат. Бирок биз буга чейин да ушундай эле жалаң митинг пикеттер менен чектелбестен, тегерек столдордо тиешелүү адистер менен кеңешкенибизде жакшы маалыматтарды алдык. Көрсө ошол жерлерди эки жак делимитация кылгычакты, демаркация кылып зымларын тартып, арыктарын казгычакты, ошол жерлерди официалдуу түрдө условный деп сызык чийип коюп, ошол күндөрдө сактап турса болот экен. Бул эл аралык нормада буга чейин иш жүзүндө колдонулуп келген практика. Ал учурда делимитация, демаркация комиссиясы түзүлгөндөн кийин такталат. Балким бизге тийиштүү болсо, биздин зымдар орнотулат. Коңшуларга тийиштүү болсо, коңшуларга орнотулат дегендей. Ошол бүткүчөктү эч бир тарап ал жерге эч кандай көчөт тикмек турбай ал жерге барып бир ташын жылдырганга укугу жок болчу. Тилекке каршы биздин бийлик муну кылган жок. Ошондуктан көп жерлерибизди жоготуп атабыз. Мына кечеги Көкташта болуп аткан көчөт тигүүлөрдүн баары бул өзүнүн жана Аксайдагы тоо тараптарга чыгып кеткени. Бул тажик тараптын кыргыз бийлигин таптакыр бийлик катары эсептебей калгандыгынын белгиси туугандар. Коктуларыбызды, жерлерибизди бүтүп уже тоолорубузга асыла баштады. Ал жерде тоолорду алып кое турган болсо жакында Баткендин 3 айыл өкмөтү менен Лейлек район толугу менен өзүнө сиңирип алуу коркунучу бар. Булардын көз артып атканы ал жерде биздин жерлер жана жер астында кен байлыктар. Биз эч качан ал жерден бир тоголок ташыбызды, бир тамчы суубузду бербеш керек туугандар. Биз кайсы учурда ал жерди бербей бекем тура алабыз? Баарыбыз бири-бирибизге биримдикте, чоң ишеничте, эч кандай башка саясий чайкоочуларга ээрчибестен, саясий башка интригалар жүргүзбөстөн, чек араны чеч деп гана бекем каккан казыктай тура алсак чече алабыз туугандар. Бүгүнкү күндөгү бийликтин чабалдыгынан улам алдын ала айтып коелу, бул бийлик чек ара маселесин эч кандай чече албайт. Чечкенге аракет кылган күндө дагы бул бийликти официалдуу Душанбенин бийликтегилери мындайча айтканда признавать этпейт. Демек эмне кылуу керек? Ушул учурда аскерлерди жана аскердик техникаларды ушул жака болушунча күчтүү алып барып, жана 91-жылкы бөлүнгөн соглашенияда условный сызык боюнча эч кимди нары да чыгарбай, бери да чыгарбай туштоо керек. Делимитация, демаркация иши бүткөндөн кийин гана көчөт тигебизби, зым тартабызбы, ошондон кийин сөз болот деш керек. Мына туугандар, бүгүнкү бийликтен бизден талап кылып аткан эң негизги талаптын бири ошол. Рахмат. Бөрүбаев: Тажикстанга кыргыз жери сатылган эмес.
Өкмөттүн чек ара боюнча атайын ажисинин айтымында Тажикстанга кыргыз жери сатылган эмес. Бул тууралуу өкмөттүн чек ара боюнча атайын ажиси Назирбек Бөрүбаев билдирди. Айрым жарандар такталбаган маалыматка ишенип алып, туура эмес маалымат таратып жатат. Бизде да, тажиктерде да өзүнүн картасы бар. Чек араны Москвага барып, ошол карта менен аныкташ керек. Айрым чек арадагы үйлөр шахмат түрүндө жайгашып калган. Тажик жарандары Кыргызстанда жашайт же тескерисинче. Бул маселени чечебиз, деди Бөрүбаев. Булак медиа центр чекиткейжи. Өмүрбек Сваналиев Баткенге губернатор болуп дайындалды. 15 февралда аны облустук бийликтин жамаатына өкмөттүн аппарат башчысынын орун басары Айбек Жунушалиев тааныштырды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматынын облустук башкармалыгына Кыялбек Түленбаев, Ички иштер министрлигинин облустук башкармалыгына Мурат Боронов дайындалды. Облустук администрациянын буга чейинки жетекчиси Жаныбек Жалалов өкмөттүк аппаратка башчынын орун басары болуп дайындалды. Баткен районунун акими Каламбек Маркаев иштен бошоп, ордуна Акыл Орозов дайындалды. Облус башчысынын биринчи орун басары Жаркынбек Максутовдун ордуна Марип Тулаев келди. Булак коом чекит пресс. Генерал Исмаил Исаковдун ою боюнча генералдардын баары мыктыбы? Генерал Исмаил Исаковдун сурап калышат. Генералдардын баары мыкты дешет. Ушул туурабы дешип, мыкты дейт. Эмнеге? Генерал Катанин мыкты дөкөндү уурдагандардын мыктысы. Генерал Сүйүн Өмүрзаков мыкты кол алдындагылардын колунан карматып коюп сабаганга мыкты. Генерал Мелис Турганбаев мыкты ичип жеген жагынан мыкты. Азизбек Гелдебеков. Булак Назарнюс чекиткейжи. Мени сындап коюшат ары жоктор. Ошо мени сындаган силердин 10 жылдап, 20 жылдап Черкешевичке болгон сүйүүңөр темеле өчпөс от болуп жанды го. 2010 жылы жалпы кыргызстандыктар жалпы эл тагдырын, келечегин так ушул Черкешевичтин колуна тапшырып бербеди беле. Кана Америкадай дүркүрөп өнүккөнүбүз. Мунун ардын кылганы булар. Мыйзамды тетири жазып, президенттин укуктарын кыскартып, шал кылып туруп, шалп-шалп сүйлөгөн ашаны жетелеп барып хан тактысына отургузуп, өзү спикер болуп алган. Жоопкерчиликтен качып, Кыргыз Республикасын өнүктүрө алаарына ишенген да эмес. А чын-чынын айта турган болсок, планында да жок эле Кыргызстанды өнүктүрүү, тескерисинче чачып жоготуу болгон көздөгөнү. Ошондуктан баягы аягы жок маразм ойногон мыйзамды бактыбызга байлап берди да. Кыянаттыкты көздөгөн адамды Кудай кыянаттыктан куру коет беле. Жаңылды. Бабановду эмес, Ашаны такка отургузуп жаңылды ошондо. Аша бул ойлогондой эмес, сыртынан жетелеме, ичинен куйту чыгып, сазайын гана берди. Кечээ жакында жазында жаштар популист деп айдактап аянттан куугунтуктаганда Черкешевич деген жылдызы өчкөнүн байкап, саясаттан кетмиш болду эле. Жаңы демдеп жаштардын артына жашынып 5 октябрга катуу даярдык көрдү эле. Дагы болбой калды. Анда мен кыйынмын деп олтуруп Садыр Жапаров деген күчтүү фигураны эске албай коюптур. Бир эмес 2 жолу жаңылган адам көрөгөч дегенден уялгылачы бай болгурлар. Эч кандай көрөгөч эмес, чырбаш. Жеңилгенин мойнуна алгысы келбей ыза болуп жатат бул киши азыр. Күнүгө бир баленин башын ойлоп табат десең, 30 жылдык саясатыбыздагы баардык чырдын башы ушу киши. Коргоп калган, сактап калган деп коюшат дагы. Бир нерсе билген билермандар. Коргоп калгыч болсо, чын эле ата мекенчил болсо, 2010 жылы эмнеге Ош окуясына жанын тобокелге салып чуркап барган жок. Тескерисинче өлсөңөр өлүгүңөр келер, тирүү келсеңер жашооңор уланар дегенсип Жапаров, Ташиев, Жылдыз Жолдошова эжени жөнөтүп койду каны кайнаган атышууга. Мына тарых тараза. Ошондо чындап ким элим деп каражанын карч урган болсо, так ошолор азыр акыйкаттыкты орнотуп олтурат. Черкешевич эч кандай эч нерсени коргоп алган эмес. Бул кишинин максаты башынан эле Кыргызстанды ыдыратып жок кылуу, Сирияга айлантуу. Ошону түшүнө албай эле өзүңөрдүн сүйүүңөрдүн көзү сокур болду го 30 жылдан бери. Көрөгөч деп. Бактыгүл Иманбек кызы. Тышкы иштер министрибиздин акыбалын көрүп койгула. Жөнү жок эле оозу кулагына жетип күлө берет экен. Москвага визит менен барганда да Лавровду тиктеп алып, оозу жыйылбай күлө берген. Орусиялыктарга президентибиз Садыр Жапаров тууралуу эмнелерди айтып келди деген бүдөмүк ой таптакыр башымдан чыкпай койду. Сапар кылмышкердин акыбалынан кабар алып турган 5 октябрда Атамбаевди жандап баскан адамдан башка Тышкы иштер министри кызматына Кыргызстанда адамдын уругу түгөп калганбы? Шамурза Бөрөкулов. Сыймык Жапыкеев: жакында чоң схемалар ачылат.
экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Сыймык Жапыкеев өзүнүн Фейсбуктагы баракчасы аркылуу билдирүү калтырып, жакында чоң схемалар аныкталаарын маалымдады. Достор, Финполиция экономикалык кылмыштарга каршы турабыз. Буйруса жакында чоң схемалар аныкталып ачылат дейт ал. Булак медиа центр чекиткейи.